Бүгүн Мирбек Атабеков породистый жылкыларын кантип багаткенин айтып берет. Менин аты жөнүм Атабеков Мирбек. Ушул Сапка Салатон жанында ошол жакта канишида улактын аттарын багып карап иштейм. Биякта мына улактын аттары, булар жөнөкөй аттар эмес, табаган аттар. Булардын тамак ашына келсек, булардын тамак ашына келгенде тамак аштарын берип, ушинтип бир маал асып турабыз. Биякта буларды бир маал асып, анан прогулкага чыгышат. 2 саат прогулкага чыгып келишет. Тер алат, дайындык, улакка бир 2-3 күн калганда ушинтип асып, улакка дайындайбыз булар аттарды. Азыр могу жаңы чыккан Филимиксти ушу мен багып аткан күлүк аттарга берип атам. Муну кошуп берген себеби аттарым жакшы аябай күчүнө кирип, жүгүргөнү, тамак жегени, аппетити дагы жакшы ачылып, жакшы оюн көрсөтөт. Ушу эмеңге аттарым жакшы улай берсе. Анан экинчиден өзүбүздүн немеден кошуп беребиз бияка. Жүгөрүдөн, например, мына бул 1 кг мот, муну кошобуз бияка. Мындан кошобуз. Анан дагы өзүбүздүн өндүрүштөн чыккан арпа бар. Окей. Арпадан кошуп, мынакей бияка кошобуз мындай кылып. Мына. Анан жана азыркы чыгып аткан премиксти бесине жараша 120 эме кошобуз. Мынакей. Бул абдан жакшы экен. Ошо мен аттарымды ушу менен берип атам. Аттар жакшы, Кудайга шүгүр. Эмесин результатын берип атат. Мынакей. Аттарым ат тамак ашы ачылып, тамак жегени ачылып, жүгүргөнү жакшы. Анан кошуп беребиз. Бияка. Муну аралашып коебуз жемени. Ошто кийин калтыкка кошуп үчүн аралашып беребиз. Анан аттарга бетер даяр болот. Даяр. Жанакы премиксти кошуп алдык. Бир арпа, бир копчо арпа, бир копчо жүгөрүдөн 125 эме кылдык. Азыр берип баштайбыз. Мына ушу биздин аттар күлүк аттар ушуну жегенден баштап аябай өзүнө күч берип, аябай жакшы, жеген да жакшы, суу ичкендер жакшы, Кудайга шүгүр, баары жакшы. Мына азыр берип баштайбыз. Мен Мирбек Атабеков, мен ушу аттарды ушу менен жемдеп, ушулар менен неметем. Анан ушуну колдонууга силерге сунуш этелем, сунуш кылам. Келип ушуну премиксти колдонуп, аттарыңыздарга бериңиздер. Бул фракон премикс именно спортивный аттарга арналган премикс болуп эсептелет. Бул мышечный массасына, витаминдерин толуктап берет, андан тышкары терисин жылтыратканга да жардам берет. Ал эми жаңы эле айтып кеткен Мирбек Атабеков бул ырчы эмес, сиздер келгендей эле бул саяпкер.